Assalamu alaikum dostlar, жердештер. Кандайсыңар, амансыңарбы? Мен силерге бул мен жаңы мындай пикап тракка отуруп атам, башка. Ошону силерге бир сыйра көрсөтүп коеюн деп. Бул пикап трактын артындагы трейлери, артындагы тележкасы дейли. Ошол жок экен эле. Азыр эле жаңы эле могу жактан сатып алдык. Бул жерден сатып алдык. Ошого келип кошотабыз. Мен азыр жаңы эле кошуп колдормай бир сыйра сүртүп андан кийин видео тартып коеюн деп. Бул машина негизи Dodge Ram деген машина. Башынан айтып өтсөм, бул дагы дизель. Мен алдыңкы машина болсо 3500 болсо, бул 4500 да агаранда бир аз чоң да. Дөңгөлөктөр 19,5, аныкы 17 болчу да. Аныкы 19,5. Жерден бийик, естественно. Аркасын көрдүңүздөр, аркасы дагы эп түймөсү чоң да. Көрдүңүздөр, аркасы да эп түймөсү чоң. Бул мо турган жөн эле яшик инструмент салганы. Бул запасный дөңгөлөк көрүп аткандай эле. Азыр ичин дагы көргөзөм. Бир сыра трейлер тартып көргөзүп коеюн. Бул flatbed. Мондай обычный эле площадка болгон үч. Негизи азыр көргөзөйүн жакындап. Арты мындай кош дөңгөлөк, двускатный деп коелу. Кош дөңгөлөк мондай. Кош дөңгөлөк 2 ось турат. Мунун бир аз мындай өзгөчөлүгү артында мо лопаткасы бар. Машина жүктөгөнү же техника жүктөгөнү артын мындай түшүрүп туруп көрдүңүздөр, могу жерде. Көрүп атсаңыздар керек, могу жерде түшүрүп туруп, андан кийин ушундай техника жүктөсө болот. Мына мен сиздерге бир сыра көргөзүп коеюн. Мондай өз негизи мо сатып аткан киши мондай чоң тракторду айдайт экен да. Анан аныкы да ушундай мондай площадка экен, чоң трагыныкы. Буну бузулуп калганына байланыштуу өзүнүн трагы, муну пикап трагы. Анан сатып атыптыр да. Ошо достор, мен силерге азыр могу жакта көр жердин баарын чүрүп калды. Эски мондай ачкычтары, башка нерселердин баарын чүрүп калды. Бизге тек гана мондай эмнени эле берди да, тележканы эле берди. Flatbed деп аталат негизи. Ушундай аябай күчтүү, усиленный рама, жакшы экен да. Бул компанияны көрсөңөр керек. Бул компания Герттен эле байкасаңыздар болот. Өзүбүздүн кыргыз буртугандардын компаниясы. Жумушка орношом десеңиздер, ушул жака келсеңиздер болот. Бул телефон номер эмес. Анан адаш чалуулагыла. Тамаша. Силерге комплектациясын бир сыйра көргөзүп коеюн. Электропакет, электрозеркало, машина гир айдалбай туруп машина. Айдалбай туруп да. Баягы TikTok'та коюп коюп бирдеме музыка жанагы айтыш көрүп аткам. Негизи Элмирбек Иманалиевдин айтыштарын көп, казактар менен айтышкандарын көп угам да. Мына карагансыздар 44,000 майл. Бул монитор ушундай эле. Бул жакта тормоздары көрдүңүздөр. Басканда могу жакта экрандан жанып калат. Бул прицептин тормоздары, кондиционер. Бул монитордон бардык нерсенин баардыгы бар. Старт стоп, автомат коробка могу жакта турган, рычаг ошол автомат коробка. Круиз контроль бар, подушка безопасности. Көрдүңүздөр, бул управление пульт. Мындай. Мону тургузуп койсо 3 сиденье отурат. Монда брелок бар. Көрдүңүздөр, старт стоп. Бул болсо дөңгөлөктү кошчу, төрттө тартканда кошо турган. Могу жерде ноутбук турат, тахограф, планшет турат да. Азыр негизи жок, анан кошобуз. Могу турган холодильник, бул чамаданга окшоп турган холодильник, бул жака саяп коебуз. Могу турган болсо принтер, могу болсо машинанын документтери. Ram 22-жылкы негизи. Өтөйүн кожаный салон. Могу артында болсо мен жатчу спальный. Кыскача ошондой достор, кыскача силерге могу жагында USB, Type-C'ге мондай выход. Негизи могу жагында деле бар, мондай выход мондай. Көрдүңүздөр, 12 вольтка. Силерге бир сыйра көргөзүп коеюн могу жактары. Жана нелери ичин күйгүзчү, жарыгын күйгүзчү. Ошо могу жака мындай кылып кыргызчада бул жагычы мына тапчан кылып койгонда, тапчан кылып туруп, андан кийин матрас салып койгон. Ошо астына инструмент, андай мындай нерселерди салып койгон. Бул болсо def жанагы неме, AdBlue куйганы. Онун ичинде болсо мына окшогон жиптер жана ачкыч ушундай нерселер бар. Дөңгөлөктөрү көрдүңүздөр. 225ге 70, 19,5 да, аябай чоң. Ошо кыскача силерге мындай бир сыйра көргөзүп коеюн. Аякта бразар
ошол машинанын калган каткан нерселерин чыгарып калып атат, түшүрүп калып атат. Ошо достор, бул машина менен Кудай буйруса эртең жүк алып жолго чыгам. Ошо достор, силерге мында кыскача маалымат, андан кийин кандай жүк алдым, каяка бардым дегендей силерге тартып көргөзүп турам. Негизи Америкага келип иштейбиз деген достор болсо, көрүп турса, баягы жок дегенде эмне жүктөп, эмне жумуш кылса боло тургандарын көрүп турса болот да, маалымат катарында маалымат алыпчы. Мо көрдүңүздөр, алдында моундай болгон 2 мүйүзү бар, бул деген кокусту кылып калса тартчу. А моолор ошо хром, темирден да, мо бамперлери. Моолор пластмассовый экен моч, а моолор темирден. Бирөөнү коюп кетсеңдер эчтеке болчу да эмес да. Бул жакта багы нелер аябай көп жолдо. Кайберендер, жапайы жаныбарлар көп да. Уруп кетсең да эчтеке болбойт. 4500. Аябай күчтүү экен да, турбо дизель, рам. Бийиктиги дагы беркиге караганда бийик да, аябай. Ушундай достор, кимде-ким биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсо, биздин каналга сөз катталып, ой пикириңер болсо комментария калтырсаңыздар болот. Колдон келишинче жооп берем. Баарыңарга ыраазычылык, рахмат. Ар бириңер көрүп аткан ар бир киши келип ушул жака келип эмгектенгенди насип кылсын. Бул жактан кайсы жерде болбосун акча таап Кыргызстанга салсак, биздин мамлекетибизге, биздин элибизге, жерибизге кошкон салымыбыз болот, достор. Антан көп сүйлөбөй, калган жумуштарды дагы анан силерге тартып көргөзүүнү улантам. Ассаламу алейкум.